Саламатсыңарбы балдар. Демек, жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча биз сабактарды баштадык. 2022 жылы ОРТны кандай тапшырабыз? Анан ОРТ деги эле кандай болот? Суроолоруңар болсо аларга да жооп берем буюрса. Анан кыскача бүгүн ОРТ жөнүндө, жалпы республикалык тест жөнүндө кыскача айтып берем. Анан демек, жалпы республикалык тесттин структурасы кандай болот, суроолор кандай болот, анан бизде даярдоолор кандай болот. Биз 2021 жылы дагы өтө көп окуучуларды даярдадык. Алардын эң алдыңкысы алганы ошо бизде онлайнда окугандар 220 баллга чейин алды. 200 баллдын тегерегинде дагы аябай көп окуучулар алды. Анан ошол 180-190 аябай көп болду да. Эми бул курстарды окуганда, онлайн курстарды окуганда дагы өзүнүн ыкмасын билиш керек. Интернетибиз жакшы болуш керек, анан ошондо жакшы результаттарды алса болот да. Силерге биз көрсөтөбүз кандай кылыш керек экенин. Эми ал тууралуу дагы айтабыз. Кыскача азыр мен жалпы республикалык тесттин суроолордун структурасы кандай болот, кандай убакыт болот, ошолор тууралуу мен бир аз кыскача айтып берейин. Анан суроолорго дагы жооп берейин. ОРТда демек бизде биринчи бөлүм бул математика. Математика колонкалар деп коет да, колонкалар. Анан бул жерде суроонун саны 30 суроо болот. Убактысы 30 мүнөт берилет. Экинчи бөлүмү бар математиканыкы. Экинчи бөлүм. Бул жерде баягы математиканын бардык эле темаларынан келет. Анан ошол биринчи бөлүмүндө деле математиканын бардык геометриядан да, математикадан, алгебрадан бардыгынан келе берет. Экинчи бөлүмдө деле келе берет экен. Болгону бул жерде 30 суроо болсо, убактысы 60 мүнөт берилет экен балдар. Андан кийин ушул эки бөлүм бүткөндөн кийин 10 мүнөт эс алуу. Ошондо силер 1,5 саат убакыт тапшырган болосуңар да, 10 мүнөткө сыртка чыгып келүүгө уруксат беришет. Анан сыртка чыгып эс аласыңар дагы. Анан 10 мүнөттөн кийин кийинки сөздүк логикалык тест экинчи бөлүмү башталат. То есть экинчи бөлүмү сөздүк логикалык тест. Бул уже 3-чү бөлүм болот. Сөздүк логикалык тест. Ошондо бул жерде аналогиялар жана сүйлөм толуктоолор деп уже уккансыңар, аналогиялар жана сүйлөм толуктоо. Бул жерде дагы 30 суроо болот дагы, анан 30 минутта берилет экен. 30 мүнөт. Андан кийинки бөлүм боюнча бул жерге 30 мүнөт өткөндөн кийин 4-чү бөлүмү башталат. Бул жерде окуу жана түшүнүү. Ошондо бул жерде суроонун саны деле 30 суроо, анан убактысы 60 мүнөт берилет экен. Анан эң акыркы бөлүмү бул 5-чи бөлүм. 5-чи бөлүм грамматика. Кыргыз тилинин грамматикасы. Бул жерде дагы суроонун саны 30, суроо убактысы 35 мүнөт берилет экен. Ошондо комментарийлерди демек, бул жерде мына суроолордун санын карай турган болсок, 30 суроо, 30 болду. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5 общий канча 150 суроого жооп беришибиз керек экен. Ошондо 30 мүнөт, 60 мүнөт болсо 1,5 саат, 2 саат, 3 саат, 3 саат 35 мүнөт убакыт кетет экен, 3 саат 35 мүнөт. 3 саат 35 мүнөт убакыт кетет экен. Бул ошо эми структурасы жөнүндө болду да. Эми балдар экинчи биз бул жерде карай турган нерсе ар бир бөлүмгө
kança baldan berilет. Жалпы 245 балл берилет да ортада. Общий. Анан ар бир суроого бирдей балл берилет экен. Карагыла. Ошондо суроонун саны 150 болсо, балл 245 балл берилет экен. Ошондо менде суроо бир туура жоопко канча балл берилип калат анда балдар? Ана ким эсептей алды? Ошондо биз эмне кылабыз? 245 эле 150гө эмне кылабыз? Бөлүп коюшубуз керек. Орточо эсеп менен 1,6 балл деп эсептеп коебуз да. Мындан кичине азыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок ошондо 1,6 балл берилет экен бир туура жоопко. Эми балдар карагыла, ошондо бизде 5 бөлүм бар болуп атат, мисалы үчүн биринчи бөлүм математика. Бул жерде 30 суроо болсо, 1,6га көбөйтсөк 48 балл. Экинчи бөлүмдү ала турган болсок, бул жерде дагы 48 балл. Математика, анан 10 мүнөт эс алуу деп атабыз. Үчүнчү аналогия бөлүмүндө дагы бул жерде 48 балл. Төртүнчү бөлүм, бул жерде да 48 балл. Анан грамматика, бул 5-чи бөлүм, бул жерде дагы 48 балл болуп атат. Эми менде мындай суроо бар да, балдар. Эгерде биз мектептин программасын бардыгын унутуп кала турган болсок, бирок жалгыз гана логикабызды иштете турган болсок, канча балл ала алабыз? Азыр ким ушул суроого туура жооп берсе, 1 айлык курсту белек кылабыз, бизде баягы курсубуз бар го даярда, ошонун 1 айлыгын бесплатный белекке беребиз. Азыр дагы суроолорго туура жооп бергендерге дагы белектерди беребиз. Ошон үчүн активный гана катышкыла. Кандай ойлойсуңар, балдар? Канча балл алса болот? Болжолдоп айткылачы. Мектепте баягы грамматиканын бардыгын унутуп калдыңар, математиканын бардыгын унутуп калдык, бирок жалгыз гана логикабыз аябай четкий логикалык ой жүгүртүүбүз катуу иштей турган болсо, биз канча балл ала алабыз ушул жерден? 100дөн 110 балл ала алат дейт, примерно. Так, Зейнат. Жакшы. Так, Зейнат 100дөн 110 балга чейин дейт. Роза 120 балл алат дейт, Кана жазгыла, комментарийге жазгыла. Дагы 80ден 100гө чейин. Так, Гүлдана 80ден 100гө чейин дейт. Так. Мектептики бүт бар, общий ошондо канча балл болот атат? 245 балл алса болот экен, Ошондо 80ден 100гө чейин. Так, 130. Роза Гүл кайра экинчи вариант сунуштап атат, Менин эжем ушундай алган дейт, 120. Жакшы. Менин суроом ушундай болду, Мектептин программасы 0, бирок логикасы четко иштейт дагы. Логиканын өзүнө гана таянып туруп, белгиледи дагы. Так, сезим 110дон 130 балга чейин алса болот дейт, Так, жакшы. 200 балл дейт, Охо, Гүлдана 200 дейт. Так, Гүлдана бирөөнө токтол сен. 200бү же 80ден 100гө чейин балл алалы? Ошо сен азыр акыркы дагы бир жолу жаз. Себеби 2, анан дагы ким? Сезим, так, Зинат, Силер дагы токтолгула. Мага азыр бирден жөнөткөлө. Себеби ошо гадайт этип калдыңар да, көп вариант жөнөтө берсеңер болбой калат. Призге илинбей каласыңар. Кана акыркы жолу жөнөтүп койгула. 150 балл дейт, Калыков 150 балл алат дейт. Ошондо так, Гүлдана менен Зинат токтолгула. Экөөңөр 2 вариант сунуштап койдуңар мага.
гана сообщение жөнөткүлө. Гүлдана 150-ден 200-гө чейин деди. Так, анда мону чип салабыз дагы 150-ден 200-гө чейин алса болот деди. Зинат 100 балл дейт, 100 балга токтолду. Макул, рахмат балдар, чоң рахмат. Бул жерден ошондо мен азыр Зинатка приз берем. Бир айлык курс бесплатный болот. Себеби азыр мен көрсөттүм, 100 балл өтө жакын тапты. Бул жерде балдар карагыла, мен силерге айтайын. Таза, толук эч кандай мектептин теориясын билиштин кереги жок. Бирок логиканы талап кыла турган ушу 2 бөлүм болот экен балдар. То есть көрдүңөрбү, кайсы ошондо ушул 2 бөлүм кайсы болуп калды? Аналогиялар жана сүйлөм толуктоо. Ошондой эле мо экинчиси окуу жана түшүнүү. То есть окуу жана түшүнүү менен аналогия 2 бөлүмдү биз бул логиканын негизинде да ушу сөздүк логикалык тест деп коет ушу бөлүмдүч. Анан эң акыркысы кыргыз тилдин грамматикасы болсо, аны окуучулар анан көбүнчө деле мектептеги мугалимдер деле ортуну 2 бөлүмгө эле бөлүшөт да. Математика анан кыргыз тил депчи. Математикадан кыргыз тилге даярдайсызбы дейт да. Анан кыргыз тил дегенде эле логика, аналогия, окуу жана түшүнүүнүн бардыгын эле кыргыз тил деп түшүнө беришет да. Бирок ал балдар кыргыз тилдин грамматикасы ал башка. Ал эң акыркы бөлүмү. Ал жерде 30 эле суроо бар кыргыз тилдин грамматикасын текшере турганчы. А сөздүк логика болсо, бул жерде аналогиялар, анан сүйлөм толуктоо, анан ошондой эле окуу жана түшүнүү экен. Окуу түшүнүү. Буларга 30 суроодон боло 60 суроо болуп атат. Анан 1,6-га көбөйтсөк, ошондо 48 болсо 96 балл болот да. 100% эгерде ала турган болсок, 96 балл. Бул 100, бая Зинат айткан 100 дегенге өтө эле жакын. Жана Гүлдана дагы биринчи туура айткан да 80-ден 100гө чейин депчи. Ал дагы призге илинип калмак. Бирок кийин кайра 200 балл, анан 150-ден 200гө чейин деп айтып иди. Бирок макул, жакшы кеп, анда эмес. Бирок негизи балдар сөздүк логикалык бөлүмүндө биз 100%ке иштей турган болсок, максимум 96 балл алса болот экен. Карасаңар, демек логикага мына ушунча балл берилген. Калган бөлүмүндө болсо, демек калганында жөнөкөй эле суроолор бар. Жөнөкөй. Мисалы үчүн 30 суроо болсо, 30 суроонун 10-у өтө эле жөнөкөй болот. Анан дагы 10-у орточо болот дагы, анан ар жактан бир 15ке жакын орточо болот дагы, анан 5 суроосу, мына 10 өтө эле жөнөкөй, 15и орточо болот дагы, анан 5и татаал болот. Ошондо мисалы үчүн бул жөнөкөйлөр бар, анан могул экөөнө жооп бергенде ошо 100, мисалы үчүн 160, 170 балга чейин алса болот да. Анан могу акыркы 5 балдыгы 5 суроосуна да туура жооп бергенде, анан ошондо 200дөн анан ошол 245 балга чейин алышат да. Могу акыркы 5өөнө дагы жооп бере алса окуучу. Көрдүңөрбү? Ушундай статистика бар да мына. Ошол себептен биз демек логикабызды биз бул ошол курсубузду, бул жылкы курсту биз логикалык ой жүгүртүүдөн баштайбыз да. Логика боюнча өтө терең үйрөнөбүз. Түз эфирдеги сабактарды логиканын кандай мыйзамы бар, мисалы үчүн ой жүгүртүүнүн 3 формасы бар, кандай ой жүгүртүшүбүз керек. Андан кийин 4 ой жүгүртүү, логиканын 4 мыйзамы бар да, 4 мыйзам, анан 3 ой жүгүртүү формасы. Биз ошолорду карайбыз. Анан биздеги бая аналогия жана сүйлөм толуктоо, окуу жана түшүнүү дагы ошол логиканын мыйзамдары негизинде түзүлгөн бардыгы. Бул логика илими биздин заманга чейин байыркы эле бая Грецияда пайда болгон бул логика илимичи. Анан биздин заманда дагы юриспруденцияда, баягы криминалистика деп коет, юристтерде, адвокат, соттордо, анан жашоодо негизи эле логика аябай көп колдонулат балдар. Ошол себептен биз кийинки сабактан баштап буюрса логикага терең көңүл бурабыз. Себеби логика боюнча бизде
аналогия сүйлөм толуктоо окуу түшүнүүнүн технологиялары боюнча өткөнбүз көп сабак, бирок логиканын өзүн терең изилдеген эмеспиз да. Былтыркы курсту өткөндөчү, быйылкы курска демек ошону аябай концентрация кылалы дедик. Себеби былтыркы өткөн сабактардын баардыгы бизде баягы жеке кабинет беребиз деп атабыз, ал жакта бар, сакталган. Математика, кыргыз тил, геометрия, чыныгы тесттердин иштелиши, баардык сабактар уже запистер даяр. Андан кийин эми жаңы ушу логика курсунда Кудай буйрса баштап силерге үйрөтсөк, ал ар бир сабактардын да запистери сакталат дагы, анан ошол жеке кабинет дегенибизге ошол жерге жүктөйбүз биз. Жеке кабинет дегенибиз биз ошол онлайн форматта окутканда бул аябай удобный болот да окуучуларга, сабактарды кайталоого мүмкүнчүлүк болот дайыма. Ошондо сабактарды мисалы үчүн биз бир теманы алганда, ошо ортого жакшы даярданыш үчүн, туура убакытты пайдаланыш үчүн биз ар бир теманы көп жолу кайталашыбыз керек. Мисалы үчүн жаңы бир теманы үйрөнгөндө окуучу бир жолу көргөндө жаңы теманы 2% гана окуучунун мээсине кирет экен. Карасаңар, бул жалгыз эле окуучунун эмес, бардык эле адамдардын мээси ошондой иштейт экен да. Мисалы үчүн мен деле жаңы бир илимди үйрөнөйүн десем, биринчи жолу көргөндө 2% гана мээге кирет экен. Эми карагыла, мисалы үчүн эмне үчүн окуучулар жакшы даярдана албайт атанда? Себеби окуучулардын көбү ойлойт да, мына силер ойлойсуңар да, теманы бир жолу эле угуп койсоңор, же көрүп койсоңор, же мектепке барып койсоңор, же курска барып койсоңор, мугалим бир жолу өтүп койсо эле силер түшүнүп калышым керек деп ойлойсуңар да. Чынбы? Ошондой ойлойсуңарбы же андай эмеспи? Же мен жаңылып атамбы? Комментарийге жазгылачы. Макул, бир жолу болбосо да экинчи жолу эжекеден сурайбыз, агайдан сурайбыз дейсиңер да, анан мен түшүнүп алам деп ойлойсуңар. Ким ошентип ойлойт? Жазгылачы. Ооба, ошондой дейт, Менде да ошондой болгон дейт, ушундай дейт, теманы сүрөттөр менен үйрөнсөң түшүнөсүң дейт, Эми балдар карагыла. Демек, окуучулар баягы мектепте жакшы окуп жүргөн окуучулар көп окуйт да алар 1-2 жолу кайталап үйрөнүп алат экен. Бирок ошондо бир класста 30 окуучу болсо, 2 окуучу ошентип үйрөнүп алат экен. Калган 28 андай үйрөнүп албайт да. Мисалы үчүн, эмне себеп дегенде, экөөндө база бар да, кичинекейинен бери жакшы окуп жүрөт. База бар. Калганда база жок, окуган эмес, түшүнгөн эмес, калып кеткен. 5-класстан баштап эле математиканы бир жолу үйрөнө албай калган, же таблицаны 3-класста жаттаган эмес, анан ошо боюнча таблицадан баштап эле проблема кеткен, математиканы жаман көрүп калган. Мисалы үчүн, бул азыр силер мисалы үчүн эчтеке билбесеңер 0 болсоңор дагы, бирок менин айткандарымды кыла турган болсоңор, аябай жакшы результаттарга жетишесиңер. Биздин окуучулардын быйылкы жетишкен результаты аябай жакшы болду. Ошо 200гө өтө көп окуучу жетти да. 190, 180 аябай көп окуучу алды ошо балдычы. Анан мунун секреттеринин бири бул эң биринчи эмгекчил болушуңар керек да силерчи, эмгекчил. Эмгекчил дегенде ошол башкача айтканда, силердин тил менен айтканда духуңар жетиш керек да, бир теманы 10 жолу кайталаганга. Мисалы үчүн, бир теманы мен бир жолу окуучу мага келет да, минтип айтып атат да, агай мен түшүнгөн жокмун дейт. Анан мен сурадым, канча жолу эмне кылдың үйдөн, карадыңбы, кайталадыңбы десем, жок. Канча жолу кайталадың десе, бир жолу эле мен окудум, анан түшүнгөн жокмун дейт да. Анан эми ал бул окуучунун түшүнүгү ошондой болуп атат да, кабыл алуусучу. Ал мындай билген жок да, көп көрсө көп жолу кайталаш керек экен. Жок дегенде 20 жолу кайталасаң 40% мээңе кирип атпайбы? Анан ал 2 жолу эле караган, ашып кетсе, караган эле эмес, бир жолу эле карап окуп койгон, түшүнбөй койгон. Анан түшүнбөй койдум деп ойлоду да ал. Бирок ал кийин мен окуучуларга түшүндүргөндөн кийин көп жолу кайталаш керек. 25 жолу кайталаганда 50% информация мээге кирет да. Окуучулардын кээ бири ошондой кылды. Кылгандар сразу эле айтты бираздан кийин, уже кийинки убакыт өткөндө 25 жолу эмес, андан азыраак жолу кайталаганда кире баштайт да. Себеби мээбиз эмне болуп атат? Көнүп калып атат. Демек силер ортодон
жалпы республикалык тесттен жакшы балл алгыңар келсе, уже бүгүнкү күндөн баштап чындап эмгектенгенге даяр болушуңар керек силер. Күнүнө 1 саат, 2 сааттан убакыт бөлүп, анан 200 баллды тиги максат коюп алган бул туура эмес да. Силер мисал үчүн дыйкандай ой жүгүртүшүңөр керек да, бул жердечи. Дыйкан, багбан деп коет, Дыйканды билесиңерби ким? Же багбан деген ким билесиңерби? Билесиңер, бардыгыбыз биз мына кыргыздар билебиз, биз талаада иштегенбиз. Мен да талаада иштегем да, билебиз эмне экенин. Эми менде силерде суроо. Ушул дыйканга барып айткылачы силер. Мисалы, жазында помидорду эгип, анан помидорду эгип туруп, күзүндө картошка күтсө туура болобу ошого? Жок, Жок деп атасыңар мына. Помидор эгип туруп, күзүндө картошка күтсө, андай адамды силер кандай деп айтасыңар? Ошондой адам кандай адам болот анда? Помидор эгип коюп, картошка күтүп атат да жерден. Кандай адам ошол? Бир сүрөт бергилечи, акылы кем, дагы кандай адам? Кандай адам деп айтасыңар ошондой? Ой жүгүртүү төмөн дейт, акылы кем, дагы варианттарды бергилечи дагы, кана? Болду, ушу экиле вариантпы? Мен суроомду түшүнбөй калдыңар окшойт, Так, аз эмгек кылып көптү самаган, помидорду эгип атат да, помидордун жанагы кичинекей уруктарын жерге көмүп турган күзүндө картошка кана деп күтөт да. Мен помидорду мен каалаган эмесмин, кана мага картошка, элдер деле картошка алып атат го дейт да, ошол адамчы. Кандай адам ошол? Барбы да варианттар? Туура мен макулмун, акылы кем, ой жүгүртүүсү төмөн. Эмнени эксең ошону аласың дейт, Ооба, бул ошондой мыйзам. Андай адам акылы кем, ой жүгүртүүсү төмөн. Эми балдар, окуучулар мындай ой жүгүртөт да, мына силер бүтүрүүчүлөр мынтип ой жүгүртөт да. Күнүнө 1 сааттан карап коет. Анан 200 балл алам дейт да. Канча балл аласың десе, мен алтын сертификат алам дейт да. 200 балл алам дейт. Балдар, 200 балл алгыңар келсе, күнүнө 10 сааттан окугула. Мен тажрыйбама ишенип эле койгула, мына ортуну 2016 жылдан бери катуу даярдап атам. 2011 жылы да биринчи выпускниктерди даярдадым эле. Өзүм 2005 жылы бүткөм мектепти. Анан 2011 жылы бир выпуск кылганбыз. Мен анда жаш элем да, мектепти, университетти жаңы бүтүп. Азыр деле жашмын, бирок анда да жап-жаш болчумун, университет жаңы бүткөм. Анан 2016-дан баштап даярдап, 2017, 18, 19 жылы 3 жолу ортуга кирдим өзүм дагы, окуучулар менен даярдаганда кандай результат болот экен деп. Былтыр ошо алтын сертификатка илинди. Быйыл болсо алтын болгон жок, бирок ошо 220га жетти да, немесичи, балл 220 балл, анан 213 балл, анан 210. Эми балдар карагыла. Бул эмнени түшүндүрөт? Тажрыйба бар деген сөз да, кичине болсо да тажрыйба бар. Анан көп балл алгыңар келсе, силер эмне кылышыңар керек? Көп балл алгыңар келсе, күнүнө 10 сааттан окуганга даяр болушуңар керек. 10 сааттан окуу дегенде, ошондо улам эс алып, ортодон чарчап кетип атса, ошого барышыбыз керек да. Түшүнүп атасыңарбы? Анан жаңы жылдан кийин даярданам, анан ортого 1 ай калганда даярданам, унутуп каласың деген сөздөр бар да. Унутпайсың, эмгектенип алган нерсең сен менен өмүр бою калат. Катуу эмгектенсең. Ошол себептен мына азыр эми жакшылап концентрация кылгыла. Концентрация кылып, канча балл алгыңар келсе, мына карагыла, логиканы өтө өнүктүрө турган болсок, биз логикалык ой жүгүртүүбүздү, анда берки математика менен грамматикаларды жөн эле оңой эле үйрөнүп алсак болот. Бирок эске тутуубуздун үстүндө иштешибиз керек болот. Мен силерге дагы эске тутуунун ыкмаларын дагы айтам. Мында текстти бир жолу окуп эле 80-90% чейин эстеп калуу, кантип эстеп калса болот, ал ыкмаларды да үйрөтөм. Практика жүзүндө кылсаңар, силер результат аласыңар.
Себеби жылда эле уже көрүп атабыз да результаттарды. Биз основной ошол логиканы катуу өнүктүрүшүбүз керек. Логика дегенде силер көбүңөр почти баарыңар эле билбейсиңер да логика эмне экенин. Логика десе эле ойлошот да. Жөн эле кагазга жазбай эле минтип эле ойлоп эле, мындай болуш керек деп айтып койсо эле логикалык ой жүгүртүп атам депчи. Бирок туура себеп натыйжаны да ой жүгүртүшөт, кээ бирөө туура эле кылат, бирок дайыма анын эрежеси кандай экенин билбейт да. Бирок биз ошолорду үйрөнөбүз мына буюрса. Эми балдар карагыла. Демек максатты коёт экенсиңер, катуу окуйм деп, реальный результат ала турган болсоңор, мына чындап максатыңарды койгула. Мендеги бар тажрыйбалар менен силерге бөлүшөм. Ортого 4 жолу кирип чыксам, демек менде бир аз тажрыйба бар да. Силер дайыма сурайсыңар да, мына быйыл орто тапшыргандардан кызыгып сурап атасыңар да силер, кандай болот экен орто десе, жакшы эле болот экен, бирок унутуп калдым дейт да, аларчы эсимде жок эчтеке кирип чыккандан кийин. Потому что алар тапшырды болду. Бирок мен атайын кирип чыккам да ортого 2017 кирдим, 18 кирдим, 19-жылы кирдим, анан 20-жылдан баштап киргим келбей калды, себеби уже түшүндүм. Жылда эле ошондой эле ошого окшош эле эсептер, цифралар эле башка кылып, анан мындай суть, негизги максаты кандай экен, максат маңызын түшүндүм, анан болду, уже калган жылдары киргим келбей калды. Ошондо 210 балл болду. 210 балга тапшырдым. Бул жакшы көрсөткүч да негизи. Анан ошондо силер дагы мына кантип даярданыш керек, ошо бардык ыкмаларды мына 1 жыл бою Кудай буйрса мына чогуу болобуз, даярданабыз. Zoom'дагы сабактар жумасына 2 жолу болуп турат. Андан кийин мен силерге кыскача азыр биздин онлайн мектеп кандай экенин силерге бир сыйра көрсөтүп берейин. Суроолоруңар болсо чатка жаза бергиле, эфирибиз бүтөйүн деп калды. Мына бизде ушундай жеке кабинет беребиз. Сотка менен кирсе болот, сотка менен киргенде могу четки бөлүгү кичинекей 3 сызык болуп калат да, ошону басканда көрүнөт. Анан бизде көптөгөн курстар бар. Ошо GRT деген курстарыбызды ача турган болсок, мына 2016, 17, 18, 19, 20, анан 21-жылкы эсептер дагы буюрса кошулат. Ушул жылкы ортодо чыныгы болгон эсептерден чогуу жыйындысы бар. Бул баягы бүтүрүүчүлөр кирип эстеп чыккан, мен өзүм кирип эстеп чыккан эсептерди чогултканбыз. Бул эсептерди талдаганбыз. Быйылкы бүтүрүүчүлөр менен биз буларды түз эфирде бардыгын талдап, бүт видео запистери бар. Көрүп даярдансаңар болот булар. Андан кийин математикага 0-дөн баштап киришүү, 0-дөн баштап баягы кошуу, кеметүү, көбөйтүү, бөлүү, бөлчөк бардыгын мындай 10 мүнөттүк видеолору бар. Андан кийин жарым сааттык түз эфирде болгон сабактардын да запистери бар да. Математика 2-чи деңгээл бар. Математика 2-чи деңгээл дегенибиз ошол жаштар, жаш курактар, жанагы маселелер, толтура пайыздар, катыштар бардыгы бар да, ортодо келе турган комбинаторика, бүт темалардын бардыгын талдадык. Геометрия курсун дагы талдадык толугу менен, аналогиялар, эне тилинде окуу жана түшүнүүнүн технологияларын көрсөттүк, эске тутуу, анан практикалык грамматика курсу дагы толугу менен бар да. Ошондо жалпысынан курсту ичин санаганда 800дөн ашык видео сабак, анан тесттер менен бар да. Ушундай жеке кабинет менен үйрөнөбүз. Ушундай бардыгы даяр, ичинде тесттер бар. Тесттерди тапшырсаңар дагы сразу баягы өтпөй калсаңар, кийинки сабактар дагы ачылбайт. Үй тапшырмалар бар. Үй тапшырмаларды аткарсаңар, уже кийинки сабактар ачылат да. Мына ушундай жеке кабинет менен окуйбуз. Анан буюрса көп балл алса болот ортодон. Силерге жардам беребиз. Эми пока мына бүгүнкү эфир ушул тууралуу болду, кыскача тааныштыруу. Кандай болот, кандай даярданабыз. Анан кийинки расписаниялар боюнча мен жөнөтөм силерге. Эң аз алган окуучуңуз канча балл алды дейт? 101 балл алды го дейм. Өткөндө ошо бирөө 101 балл деп жөнөтүптүр. Баягы бизде список бар да, окуучулар алгандар.
мен силерге дагы ссылкасын жөнөтүп коем, ичинин ачып, окуп, анан жазган комментарийлерин да окусаңар болот да, кандай мындай ыраазычылыктарын да жазган. Ошо азыр мен Telegram группага жөнөтүп коем, ошону дагы списоктарын көрүп, 3 балл бар да, эң биринчи ортодо, эң биринчи тапшырганда канча балл алган, анан эң акыркы жолу бизде тапшырганда канча балл алган, анан ортодо канча балл алган, ошо 3 көрсөткүч бар. Ошондо балдар силер салыштырсаңар болот да, башында келгенде канча балл болчу, аягында канча балл алып, канчага өскөнүн көрүнүп турат. Мен силерге азыр таблицасын жөнөтүп коем. Алтын алгандар бар, окуучуларыбыздан алтын алгандар бар, 226 балл болду. Так, ошол балдар. Анда пока ушул, дагы силер менен байланышабыз, мен силерге видеонун записинде жөнөтүп коем, кайталап көрөсүңөр, анан окуучулардын баягы список эң биринчи тапшырганда канча, эң акыркы жолу тапшырганда канча болду, анан пробный тапшырган экөө, анан эң акыркы 3-чү ортонун өзүндөн канча балл алган, ошолорду көрсөңүздөр болот. Так, анда саламатта тургула, мен силерге дагы графиктер боюнча жөнөтөм, расписание боюнча кандай окуйбуз.